Чубак ажы Жалилов 1975 жылы 21 январда Жалиловд облусуна караштуу Базар Коргон районундагы Баймундус айылында туулган. Атасы Жалилов Тажибай математика мугалими, апасы Сакыева Гүлжамал англис тили боюнча мугалим болгон. Чубак ажы Жалилов үй бүлөдө 6 туугандын экинчиси болгон. Ал 1992-96 жылдары Азирети Умар атындагы Кыргызстан Ислам университетинде, 2000-2002 жылдары Сауд Аравиядагы Аль-Куро эл аралык университетинин алдындагы араб тили институтунда, 2002-2006 жылдары аталган университетте фикх боюнча билим алган. Орто мектепти алтын медаль менен, ал эми жогорку окуу жайларды кызыл диплом менен бүтүргөн. Эне тилинде жана орус, араб тилдеринде эркин сүйлөгөн. Чубак ажы Жалиловдун эмгек жолу 1995-98 жылдары Кыргыз улуттук университетинин чыгыш таануу факультетинде араб тили сабагынан мугалим болуу менен башталган. Ал эми 2005-2007 жылдары бүткүл дүйнөлүк Ислам лигасынын Орто Азия боюнча эксперти, 2008-2010 жылдары Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгында фатва бөлүмүнүн жетекчиси, ошол эле жылдары Азирети Умар атындагы Кыргызстан Ислам университетинде мугалим болуп эмгектенген. Чубак ажы Жалилов 2010-2012 жылдары Кыргызстандын Азирети муфтийи кызматын аркалаган. Муфтий болуп иштеп турган убагында коррупцияга каршы бир топ реформаларды жасаган. Андан сырткары диний билим берүү тармагын жана уламалар кеңешинин, муфтийдин, казылардын, баш имам хатиптердин билимдерин, милдеттерин, жоопкерчиликтерин шариятка жана мыйзамга туура келе тургандай кылып реформалоодо бир топ салым кошкон. Чубак ажы Жалилов фикх, шарият мыйзамдары, укук, араб тилинин грамматикасы, тафсир, Куран аяттарына түшүндүрмө берүү жана комментарийлөө, хадис терминологиясы жана хадис таануу илимдери боюнча окутууга чечим чыгарууга уруксаты бар документтердин ээси. Чубак ажынын өзгөчөлүгү деп өздүк 3 бөлмө китепканасы, башкача айтканда 5 тоннадай китеби бар экендигин айтууга болот. Бир жолу унаасын сатып, акчасын чет өлкөдөн 1 тонна 700 килограмм салмакта китептерди алдырткан. Бир күндө адави китептерден 500 беттей окуган. Китеп окуп, маселенин чечимин издегенди, анализдегенди жактырган жана убактысынын көп бөлүгүн ушул ишке арнаган.